Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн биз сиздер менен сиздин наставнике болгон, сиздин айталы бизнес партнерыңызга болгон же болбосо начальнигиңизге, жетекчиңизге болгон мамилеге жөнүндө сүйлөшүп кетели. Эгерде сиз ишиңизди жаңы баштап аткан болсоңуз, бизнесиңизди жаңы баштап аткан болсоңуз, тармактык маркетингде жаңы иштеп атсаңыз, сизде наставникке, спонсорго, жетекчиге завис болушу мүмкүн да. Мен азыр келдим, эртеден кечке иштеп атам, акча жок, акча түшпөй атат, клиенттерим жок, клиенттерим аз, адамдарым аз, партнерлорум аз, лидерлерим аз, эч ким ишенбейт, мен биякта кыйналып жүрөм. Ал эми менин наставниктерим болсо кыйналбай эле акча түшүп атат аларга, жыргап жүрөт, каалагандай иштеп, каалагандай салып, чет өлкөлөргө саякатка чыгып, чоң акчалар таап атат. Сонун автоунааларды минет, жакшы үйлөрдө жашайт. А мен болсо ушинтип аларга иштеп берип жүрө беремби деген ой келиши мүмкүн. Менде да андай нерсе болгон. Бирок ошол мезгилде аябай сонун материалга туш болуп калдым. Сонун ойлорду, философияны түшүндүрдү мага. Чындыгын ойлонуп көрөлү. Сиз ошол адамдын азыркы учурдагы жашоосун көрүп атасыз да. Сиз бүгүнкү күндөгү жашоосун көрүп атасыз. А бирок сиз 10 жыл мурунку, же 5 жыл мурунку, же 4-5 жыл мурунку жашоосун көрбөй атасыз. Ошол себептен сизге ушундай сезилет. Мен кыйналтам, мен ушундай жүрөм. Ал эми ал болсо эч нерсе кылбай акча түшүп атат. Же менде кыйналбаса да акча түшүп атат. Эмнеге бул жашоо, бул дүйнө адилетсиз деген ойлор келиши мүмкүн. Чынында андай эмес. Чынында ал адамда сиз басып өткөн жолду уже басып өтүп калган ал. Сиз көргөн кыйынчылыктарды ошол көргөн. Ошол көрүп ушул нерсеге жетти. Сиз 5-10 жыл мурунку анын тарыхын билбейсиз. Анан ошо 10 жыл мурункусун эгерде изилдеп сураштырсаңыз, ал деле сиз басып өткөн жолду басып өткөн болот. Ал деле сизге окшоп жалгыз баштаган болот. Өзүнө ишенбей, адамдар ага ишенбей, адамдар кетип калып, кызыкпай, продукция жөнүндө жакшы билбей, көптөгөн каталарды жасап, ошол сиз азыр басып өтүп аткан жолду басып өтүп өткөн болот да. Ошол аркылуу ушул азыр ийгиликке жеткен болот. Анан сиз көрүшүңүз мүмкүн, муну лидерлер өздөрү эле иштей берет, будан сурабай эле үйрөтпөсө деле деген болушуңуз мүмкүн. Ал лидерлер дагы 1 жыл, 2 жыл сүйрөп үйрөткөн болот. Ал лидерлер менен канчалаган кыйынчылыктарды көргөн болот. Жана ал лидерлер дагы ошол сиз басып өтүп аткан жолду басып өткөн болот. Сиздин наставнигиңиз ошол мезгилде сиз билбеген, сизге көрүнбөгөн көмүскөй, закулисени, көмүскөй иштер жасап жүргөн болот. Ошол иштерди сиз көрө элек болосуз да. Анткени сиз анын ордунда анын шкурасында жүрүп көрө элексиз да, анын бүт кийимин кийип басып көрө элексиз. Ошол себептен сизге ал адамдын иш кылбагандай болуп көрүнөт. Чынында ал адам көбүнчө уюштуруу иштеринен болот, чечим чыгаруу иштеринен болот. Чечим чыгаруу үчүн канчалаган маалыматты топтош керек болот, канчалаган варианттарды текшериш керек болот. Сизге керектүү сабактарды даярдаш керек болот. Сизге керектүү сабакты даярдаш үчүн канча убакыт ойлонот. Мисалы үчүн мен бир видеону даярдаш үчүн кээде жаңы тема болсо, мен үчүн 2-3 жума ошол теманы изилдейм да менчи. Изилдеп анан слайдтарын жасайм, ошол убакыт кетет. Бул дагы мисалы үчүн наставник, сиздин наставниктер ошол иштерди жасап аткан болот да. Ошол учурда сиз ал эч нерсе кылбай атат деген ой келиши мүмкүн. Чынында ал сизге көрүнбөгөн иштер жасап жүргөн болот. Уюштуруу иштери, даярдануу иштери. Мисалы үчүн бир туулган күндү эле уюштурган эстеп көрсөңүз, кандай убакыт калат, Туулган күндү уюштуруу үчүн канчалаган маалымат топтош керек болот. Көптөгөн айталы ресторан, кафелерди көрүп чыгыш керек болот. Көптөгөн айталы бир оюн зоокторду көрүш керек болот. Көптөгөн кийимдерди тандаш керек болот. Ушунун баары убакыт алат билинбеген. Алардын да башында, мойнунда ошол сизге көрүнбөгөн иштер болот. Сиздин наставнигиңиз эгерде офиси бар болсо, ал офис менен тынбай товар менен болуп аткан болот. Товардын недостача, возврат деген иштер болот. Товардын туура өтүшү, туура өтпөшү, интернетке көзөмөлдөш керек, интернетке төлөш керек, төлөмдөр ар кандай отчеттар болот. Ошол иштерди жасап жүргөн болот да. Ошол иштер сизге көрүнбөйт дагы, анан ал иштебей эле жөнөп жүргөндөй болуп сезилет. Алар башка деңгээлде иштейт, алар башка деңгээлдеги жоопкерчиликти иштейт. Анан жоопкерчиликтин баары ошолордун мойнунда болот, Ошого жараша алардын мойнунда башкача сизге көрүнбөгөн иштер болот. Уюштуруу иштери мына көрдүк, туулган күндү уюштуруу канча убакыт керек. Алардын мойнунда дагы маарекелерди уюштуруу мойнунда болот, сабактарды даярдоо мойнунда болот. Туура эмес тренерлер менен бир келишимдерди түзүү болушу мүмкүн. Видеолорду даярдоо болушу мүмкүн. Ошол видеолорду изилдеп биздин группага туура келбейби, стратегия түзүш керек болот. Стратегия менин командам кайсы жака барса туура кетет деп ар кайсы компанияларга барышы мүмкүн. Мен мисалы үчүн маалымат менен башка компаниялардын презентацияларын көрүп турам. Эмнеге дегенде менен бирге иштеген партнерлорум, лидерлерим ошол компания боюнча маалымат керек болсо, мен маалымат айтып билчү болушум керек. Ошол да убактым кетет. Мисалы үчүнчү, сиздин наставниктериңиздин, жетекчилериңиздин ошогон иштери болот, сиз көргөнчү. Убак келет, сиз дагылардын ордунда лидер болосуз, директор болосуз, ошондо сиз чындап ошолордун ролунда болуп көрөсүз, ошондо иши билинбеген менен көп экенин сезесиз да. Ошол себептен сиз ушул нерсени билбей туруп, сизде ой келиши мүмкүн, алар иштебей атыптыр, мен аларга иштеп берип атам деген ой келиши мүмкүн. Ошол ой сиздин бизнесиңизди, сиздин ишке болгон мотивация кызыгууңузду өлтүрүшү мүмкүн, жана жок кылышы мүмкүн, Жана анча-мынча кеңешчилер да пайда болуп турат, кеңешчилер. Сен ошол иштеп бербей өзүң аша албайсың деген ошолор болот, Чынында алар сырттан бул ишти оңой көрүшөт да, бул ишти оңой деп билишпейт.
Ошол себептен сен бирөө иштеп жатасың деген ой келиши мүмкүн. Чынында жетекчиңиз же наставниңиз аябай көп иш жасап аткан болот. Ошону сиз ошонун ролунда болгондо гана түшүнөт экенсиз дагы. Ошого чейин сиз мына бул видеонун пайдасы тийди деп ойлойм. Өзүңүздүн көңүлүңүздү чөктүрбөй, өзүңүздүн кызыгууңузду өлтүрбөстөн, мен да убагы келгенде наставник болом, мен да убагы келгенде ушундай акчалар табам, мен да убагы келгенде ошондой башкача деңгээлдеги жоопкерчиликти алам, ошондой башкача деңгээлдеги жумуштарды жасай баштайм, мен да чечим чыгаруу иштерин жасайм. Башка чечим чыгарууда бул өзүнчө көп убакытты талап кылат. Чечим чыгаруу үчүн адам көптөгөн варианттарды ойлонуш керек болот, анын келечегин ойлонуш керек болот. Бул чечимди чыгарсак бул эмнеге алып барат, бул эмнеге алып барат, бул эмнеге алып барат деп 5 жыл 10 жыл нары караш керек болот да. Ошого да убакыт кетет. Анан билинбеген ар кандай уюштуруу иштерине шарт түзүү да бул убакытты алат. Мисалы үчүн шарт түзүү, биз сулук салууну мисалы үчүн шарт түзүү мен убагымды көп алып коет. Бул жак бир нерсени койсоң, бир жагы ысып кетет, бир жагына жарык тийбей калат, бир жагына дагы бир нерсе ыңгайсыз болуп калды же бузулуп калат. Ошол иштер дагы убакыт алып коет билинбейчи. Анан кийин барып устаны издештиресиң, уста менен кечке сүйлөшөсүң, уста менен бирге материалдарды көрөсүң. Ушул убакыт алып коет билинбейчи. Сиздин наставниңиз дагы ошого окшогон иштер жасап жүргөн болот да. Ошол себептен сиз аны билбей туруп чечим чыгаруу дагы өзүнчө кыйын иш да. Жетекчинин иши бул чечим чыгаруу. Жана кайсы адамды ошол ишке коюу, кайсы адамды башка ишке тандоо, ал да убакыт алат да. Ошол иштердин баарын көрбөй туруп сиз мен буга иштеп бердим деген ой келиши мүмкүн. Ошол ойдон алыс болуңуз. Сиз өзүңүздүн ишиңизди жасап атасыз, келечекте аракет кыла берсеңиз, сиз да карьера боюнча өсөсүз. Ошол адам жасаган ишти сиз да жасай баштайсыз. Ошондо түшүнөсүз. Башыңызга түшкөн өчүнөт. Балам, балалуу болгондо көрөсүң деген сөз бар э. Дал ошондой наставник боюнча да ошондой сөз. Ошол себептен наставнигиңизге нааразычылыктарга убактыңызды кетирбеңиз. Ал сиздин ишиңиз эмес. Дайым позитивдүү караңыз буга. Буга келгенде наставник сонун акча табат деп сүйүнүңүз. Буга келгенде мен да ошондой акча табат экен, мен да ошондой иштер жасайт экенмин деп келечекке багып карап жакшы ойдо иштей бериңиз. Ошондо сизде дагы ийгиликтер сөзсүз болот, сиз да буга келгенде наставник болосуз. Ал эми сиз нааразычылыкка убактыңызды кетирсеңиз, бизнесиңиз да жок болот, наставник да болбойсуз, жетекчи да болбойсуз, эртең ишиңиз да жок болосуз. Анан жаңы ишти өздөштүрүүгө дагы убактыңыз керек. Ошол себептен сиз аларды көргөндө зависть эмес, тескерисинче аларды сиз өзүңүзгө кумир кылып алыңыз. Ал адамдарды сиз көбүрөөк кантип жетти билген аракет кылыңыз. Ал адамдардын жакшы жактарын көргөн аракет кылыңыз. Ал адам азыр мына ушинтип сонун жашап атыптыр. Демек мени дагы 5-6 жылдабы, 4-5 жылдабы, 2-3 жылда ушул жашоо күтүп турат экен деген көз карашта карасаңыз сиз өсөсүз. Жана сиздин иштегиңиз келет, сизде умтулуу пайда болот, сизде энергия пайда болот, сизде кызыгуу пайда болот. Жана сиздин ишиңизде ошол кызыгуу, мотивация, энергия болгондуктан сиз башка адамдарды дагы оңой ишендиресиз. Башка адамдарга ошол нерсени оңой жуктурасыз. Ал эми сиз өзүңүздүн ишиңизде зависть болуп турса, спонсоруңузга, наставнигиңизге сиз недовольный болуп турсаңыз, ошол сезим башкаларга билинет. И башка адамдар сиздин бизнесиңизге келгиси келбейт. Сиз менен бирге иштегиси да келбейт. Ошол себептен сиз ийгиликке жетпей кала бересиз. Демек ошол себептен сизге ийгиликке жеткен адамдарды жаман көрүү эмес, аларды кыжырдануу менен кароо эмес, зависть болуу эмес, тескерисинче алар менен тамшанып, аларды туттанып, аларды өзүңүзгө үлгү кылып алуу сизге бул өтө пайдалуу нерсе экен. Өтө выгодный нерсе экен да. Сизди алдыга түрчү нерсе экен. Ошол себептен сизде эки жол болот. Кимдир бирөө туура эмес жол тандайт, зависть болуу, жини келүү, кыжырдануу, жаман көрүү. Кимдир бирөөдө болсо тескерисинче суктануу, менде демек ушундай жашоо күтүп турат. Мен ушул ийгилик күтүп турат экен. Ошолор айтканын кыла берсем, ошолор басып өткөн жолду басып өтө берсем, мен дагы ийгиликке жетем. Бирок айырмасы ал наставнигиңиз, спонсоруңуз балким көптөгөн каталарды жасап, көп нерсени түшүнүп калды. Ошол себептен сизге туура жолду көрсөтө алат. Ал эми ага болсо ошол нерсени үйрөтчү адамдар болгон эмес болушу мүмкүн. Ошол себептен жана алар сизге көптөгөн шарттарды түзүп койгон болушу мүмкүн. Ошол себептен сиз аларга караганда тез ошол ийгиликти жаратышыңыз мүмкүн. Ошол ийгиликке жетишиңиз мүмкүн. Эгерде сиз алар менен бирге болсоңуз жана ал адамдарды менен көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк маектешип, ошолордун сабактарын көбүрөөк алган аракет кылсаңыз, анда сизди аларга караганда көбүрөөк кыска жол күтүп турат. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду. Видео жаккан болсо лайктарды басабыз, каналга катталабыз жана жакындарыбыз, тааныштарыбыз менен, коллегалар менен бөлүшүп коебуз.